41-жылында күз айында кымындай жаш балдар элек бир айылда. Кандуу согуш башталды батыштан деп, кайгы муң заргаптады бүт айылга. Чак түш эле, почточ абас келди. Чакыруу деп атама кагаз берди. Чанагынан көзүнөн жаш кылгырып, чай ичпестен атакем карап жерди. Чоң үшкүрүп, балдарым, алганым деп чогул турган апама мындай деди. Эртең биз аттанабыз кан майданга. Эл жерге келебизби андан кайра, эстебес эки көздү жалдыратпай, эстүүсүң ар дайым белди байла. Өпкүлүп, атам бизди улам жыттап, өзөгүн өрт аралап жүрөк сыздап, өлбөсөм өзүңөргө кошулам дейт, өчөшкөн душмандарды жеңип чыксак. Эртеси аталарды жөнөтчү бак, эсепсиз ызы-чуудан кулак тунат. Алдыңда өлүп калбай бүкөрөктеп, кемпир чал биз өлгөндө ким күмөттеп, ак сакалы жашка жуулуп сайсөөк сыздап, колунда таяктарын турду бүктөп. Кош, кош деп кетти аталар конушунан, калгандар кала берди өксөп-өксөп. Ичкенге аш, үстүбүзгө кийим-кечек, иштеген жалгыз апам кантип жетет, апамдын кыйналганын байкабадык, анда биз кичинекей бала элек. Атамдан кат кабар жок, келбей калды, урматсый уул кыздан көрбөй калды, үмүттү үзбөй күн-түн жол карадык, үчөөбүз ыйлаганга арга барбы? Согуштун аты жаман, төрү жаман, соолутуп кырып жатса адам дадам, мындайды мыкаачылар жырткыч каалайт, болбосо тынчтык дешет бүткүлө алам. Бизге эмес жер шаарында жашаганга орносун бейкучулук жыргал заман.